Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah talam жардам менен Имам Навави топтогон 40 хадистебиз. Бүгүн 40-чы хадисте. Бул хадисте Ан ибн Умара радиаллаху анхума قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبية فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. Ибн Умар радиаллаху анху хабарлап айтат, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям мени ийнимен кармады дейт, эки ийнимен. Ушундай кепти айтты. Кун фид дунья, сен бул дүйнөдө, мындай ишкана осо айтып атат. Сен бул дүйнөдө ушундай адамдай болгун, чоочун адамдай, бөтөн адамдай болгун, же болбосо жолоочудай болгун деген. Жана транзиттеги адам. Бири жакка баратып, бир өлкөдөн өтүп кетет го. Же ошондой болгун, өтүүчү, жолоочу, же чоочун адамдай болгун деген. Ушул насаат уккандан кийин Ибн Умардын дагы кеби бар. Өмүрүндө бул осуят жүрөгүнө отуруп, сиңип, таасир алып, дайыма айтып жүргөн насаатын айланган. Эмне деп айтып жүрчү эле? Эгерде кеч кирсе таңды күтпө, таң атса кечти күтпө. Ден соолугуң барда ооруп калганча колдонуп кал, жашооңду өлүп калганча, көз жумуп кеткенче колдонуп кал деп Ибн Умар осуят кылып айтып жүрчү экен. Сөзүн улап бул хадиске түшүндүрмө берип айтып атат. Пайгамбар алейхиссалату вассалам бул жаш сахабанын ушу ийнинен кармап, үстүнөн кармагандыгы ушул азыркы айтылып аткан сөзгө көңүл бур деген маани экен. Адамды карап, ушул далга чаап, кээде ийнинен кармап туруу, адам сүйлөп аткан сөзүмө өтө көңүл бур, эстеп кал, улуу осуят дегендей бир ишарат кептир. Жана ошондой эле пайгамбар алейхиссалату вассаламдын насаат берүүгө, жакшылыкты каалоого, осуят кылып калууга катуу ынтызар болуп умтулгандыгы жана кичипейилдигинен кабар берет бул абал дейт. Анан айтты пайгамбар алейхиссалату вассалам: "Кун фид дунья", бул дүйнөдө сен, ушул дүйнөдө абалың ушундай болсун, бир чоочун адамдай бол, же болбосо өтүүчү жолоочудай бол дейт. Бул осуят пайгамбар алейхиссалату вассаламдан улуу осуят. Пайгамбар алейхиссалату вассалам кыска кеп айткан, ал жерде көп негиздер, пайдалар, маанилер камтылган. Гарип деген эмне? Чоочун деген ушул дүйнөнү ушундай колдон, сен бул дүйнөдө жанагы чоочун адамдарды билесиздер да. Бир өлкөгө барып, контракт менен келет го. Контракт менен келип иштейт. Же биздин азырын алыска барбай эле мигранттарыбызды айтайлы. Чет өлкөдө жүрүшөт мигрант болуп. Ошол адамдарды карап көрүңүз. Ошолордун жүрөгү ошол жерге отуруп, ошол жерден өнүгүп өсүп, ушул жака үй салам, ушул жакта өлөм дебейт да. Уктаса да, турса да, эптеп иштеп алып, акчамды топтоп алып, жериме кайтып кетсем экен дейт. Түшүндө да жериңи эстейт. Ою да, санасы да, гамы да өз мекенин, өз жерине кайтып кетсем экен деп жүрөт. Ал адам ал жакта канча жүрсө деле чоочун. Ушул адамды гарип деп коет. Ал мигрант болуп жүрүп, чет өлкөдө же башка бир коомдо иштеп жүрсө деле, ал жерге туруктуу кылып үй салбайт. Ал жерге бир нерселерди алып жыйнабайт. Себеби билет, бул жака мен туруктуу болуп калбайм, эртеби кечпи кетем өзүм жериме деп, өзүнө керектүү гана ошол жердеги жашоосун өтүп аткан нерсесине өлчөмүнө карап гана колдонуп жүрөт. Мына ушундай мусулман адамдагы бул дүйнөдө чоочун адамдай болууга пайгамбар алейхиссалату вассалам үндөгөн. Бул деген ушул дүйнөгө көкүрөгүңдү, жүрөгүңдү ачып, дүйнөгө сүңгүп кирип кетип, акыретиңден адашып кетпе. Акыретиңден алаксып кетпе. Акыретиңдеги азыкты даярдабай, ушул дүйнөгө кирип кетип, алаксыба деген сөз. Чоочун деген өз жеринде эмес, башка бөтөн жерде жүргөн адамды айтат. Чоочун адам өз жеринде болбогондойын, башка жерде болсо, ал жерде кенен жүрө албайт. Ал жерде хан сарайларды куруп, же туруктуу бир үйдү куруп, улантам деп ой салбайт. Кайсы бир күнү кетем, мен кетем бул жактан, өз жериме кайтам деген ойдо, санада жүрөт дейт. Мына ошондой эле мусулман адамдын бул дүйнө туруктуу жер эмес, туруктуу үй эмес бул дүйнө. Ушундай карасын дейт. Чыныгы мусулман адамдын мекени, жери, кайтып бара турган жери, туруктуу жери бул бейиш. Ал эми бул дүйнөдө жүргөндүгү бул ошол бейишке бара турган жерине, түбөлүктүү жерине кам көрүп калуучу жай деген сөз. Бул дүйнө ким чынчыл болсо, чынчыл адамдардын өтүп кетүүчү, азык даярдап калуучу, акыретке ийгин эгүүчү жайы дейт. Ошол бейишиңди кооздоп калууга, бейишиңе амал кылып калууга колдонуучу жай бул. Ал эми дүйнөдөгү кажеттер, муктаждыктар, акчалар, байлыктар аны эмне кылат? Ошо акыретине кам көрүүчү, жардам берүүчү бир каражат катары колдонот.
Бул жерде дүйнөнү таштап сал деген жок. Дүйнөнү сен ушул акыретиңе карата пайдалан деп атат. Азык даярдап турган күнүңө даярдан, дүйнөнгө кул болуп калба деп атат. Ал эми дүйнөнүн өзү үчүн кээ бир адамдар бар. Субханалла, дүйнөнү эмнеге жыйнап атканын түшүнбөйт. Мүлк катары жыйнай берет. Дүйнөгө кул болуп, дүйнө жүрөгүнө кирип кетет дагы, ал нерсе акыретинен алаксытат, намазынан алаксытат, канча деген жакшылыктарынан алаксытат, илим жолунан алаксытат, акыретке азык даярдай турган кадамдарынан алаксытат дагы, ошол дүйнөнүн үстүндө иштеп жүрөт. Себеби дүйнө үчүн жаралган эмес да адам. Могу дүйнөдөгү бүт нерселердин бардыгы адамдын кызыкчылыгына жаралган. Адамга кызмат кылыш керек. Адамдар не кылды? Түшүнбөй, ушул жакта туруктуу болуп калабыз деп мүлктөрдү жыйнап, жүрөктөрү менен сүңгүп кирип, акыретинен кайдыгер болуп, гарип болбой эле, тиректей болуп, ушул жакта түбөлүк калып калчудай кылып кирип кетти да. Эч убакта дүйнөнү сындабайт, дүйнөнү таштап сал, дүйнөнүн кереги жок, колуң жазып бирөөдөн сурап отуруп кал деген кеп эмес. Бул дүйнө жүрөгүңө кирип кетип, бараткан акыретиңен алаксыба деген сөз. Акыреттеги азыгынан кам көрбөй. Канча адамдар ушул дүйнөдө жүрөгүнө кирип, мына дагы деле намазын окуй элек. Канча адамдар бар ушундайлар. Канча адамдар өзүнө болгон жакшылыкта умтула элек. Муну жыйнап алайын, тигин иреттеп алайын, муну кылып алайын деп жүрөт. Ибн Умарга караңыз, пайгамбар алейхиссалам осуят. Ибн Умар, сен бул дүйнөдө ушу чоочундай болгун. Себеби чоочун адам белгилүү. Башка жерде 5 жыл жашайбы, 10 жыл жашайбы, ал жерди өзүмдүн мекеним, жерим деп санабайт. Жүрөгү тартпайт ал жерге барып. Жериме кайтып кетсем экен деп турат. Кенен жүрбөйт ал жерде. Бардык жүрөгү, оюнун бардыгы өзүнүн мекенине кайткысы келет. Мына мусулман адам дагы бул дүйнөдө так ошондой болсун деп атат. Эртеби кечпи мен кайтам, акыретиме кайтам. Адамдар туулгандан баштап сапарда келатат. Али ибн Аби Толиб айткандай, дүйнө артын салып кетип барат сенен дейт. Акырет бет алып сага алдыңан келатат. Эмнеге адамдар алыстап бараткан жагына көбүрөөк кам көрөт, жакындап барат жагына кам көрбөйт деген асарлар көп. Мунун баардыгы каяктан? Кайдыгерликтен. Илимге умтулбагандыктан, жүрөк отуруп калгандыктан, Кудай сактасын. Дүйнөнү максат кылып алгандыктан. Дүйнөнү өзү үчүн эмес, дүйнө биз үчүн кызмат кылыш керек эле. Дүйнө биздин акыретибизге бир каражат болуп бериш керек эле. Дүйнө биздин Аллах Тааламга ибадат кылуубузга жардам бере турган каражат болуш керек эле. Ой санабыз бөлүнбөй тургандай, эч кимден акча сурабай тургандай, тилекке качкан канча адамдар ушул дүйнөнү туруктуу жайдай кылып, ушул дүйнөнү чыныгы мекениндей кылып, акыретинен кайдыгер болуп, Аллах сактасын, канча деген балелердин үстүнөн чыгып келет. Бизге белгилүү, биздин атабыз, энебиз, абалыкка Адам алейхиссалам менен ого энебиз бейиште болгон. Аллах Таалам аларды жараткандан эле бейишке койгон. Ушул жанагы даракты жешип, буйругун аткара албай, каршы чыгып келип, не кылган? Аллах Таалам жазалап жер бетине түшүрүп салган. Ошол жактан тобо кыласыңар, өкүнөсүңөр, мана ушул амалдарды кыласыңар, анан кайра кайтып келип бейишке киресиңер. Мындайча айтканда, биз бул дүйнөгө бир жыргаш үчүн эмес, сыноо үчүн келдик деген ушул. Алла Таалам ушул сынап, бул жер силердин түбөлүктүү жериңер эмес, сыноо жайыңар. Кимге жакшылык менен келсеңер, өз жериңерге кайтасыңар деп. Биз айтат го, мекенди түзүү имандан деп. Бул асарларда бар, бирок асарларда мунун мааниси бул жашап аткан жериңди айтпайт. Мусулман адамдын чыныгы мекени бейиш. Ошол бейишине, ошол жагына кайра кайткысы келет. Ошол жакка тартат. Жүрөгү тартат, ою тартат. Наказание болгон, сыналып турган жерде, жер бетинде ал жерде жашагысы келбейт. Ошол жерде түбөлүктүү болуп калгысы келбейт. Бейишине кам көрөт деген сөз. Бул ушул гарип деген сөз. Гарип, Шейх Сулайман Рухайли айтат, ошол окуяларда Багдадта бир адам ага синиси экөө мигрант болуп келип ал кезде 40 жыл жашап, ушул иниси же агасы кайтыш болуп кеткенде жаназада турса адамдар айтып атат дейт, баягы чоочун адам өлдү деп. Анан бул бир тууганы өзүнө келип dedi, 40 жыл жашасак деле биз баарыбыз чоочун катары көрдү дейт да. Анысы кандай? Адамдар бир жерге келип 10 жыл жашаса деле, бир Пакистанга келип, бир Бангладешке келип 20 жыл жашаса деле биз эмне деп көрөбүз? Аны чоочун адам дейбиз. Мигрант адам дейбиз. Же башка бирөө бир жерге барып жашаса деле ошол 10 жыл жашайбы, 15 жыл жашайбы, аны чоочун көрөт баары. Ал адам ал жерде ошол местный адамдардай, ошол жердеги туруктуу адамдардагыдай абалды, атмосфераны, ошондой условияны түзө албайт, белгилүү бул. Эптеп акчам салсам экен, ошол жактагы жеримдеги кем карчыларын толуктап, муктаждарын чечип алсам экен деп акчаны ошол жакка которот өз жерине. Ушул дүйнөдө да жашап атканда мусулман адам жакшы иштерди, амалдар кылып калайын деп бейишин кооздойт. Жана мигрант өзүнүн жерине акча салып аткандай, сиз жакшы сооп амалдарды кылуу менен тозогуңуздан алыстап, бейишиңизди чырайлуу кооздой бересиз. Сооптор жыйнай бересиз акыретке узатып. Анын баардыгы сооп амалдарды кылуу менен келет. Ал эми өзүңдү чоочун тутпасаң бул дүйнөдө, бараткан жолуңа кайдыгер болсоң, бул дүйнөнүн жүрөгүңө кирип кетсе, ушул жакты туруктуу, ушул жакта мен бактым деп ойлосоң,
анда каяктагы жанагы чочун адам келип туруп мен ушул жакка местный болом, болду, жеримди унуттум, элиме жериме кайтпайм, үй бүлөмө кайтпайм, ушул жакта калам деп кирип кеткен адамдай. Андан кийин осуятында пайгамбар алейхиссалату вассалам не деди? Же болбосо сен сапардагы адамдай болгон деген. Транзиттеги да, мисалы сиз Меккеге баратсаңыз, же бир Өзбекстанга, кайсы Казакстандан өтүп кетесиз го. Казакстанга көрүп жатканда мен транзит өлкөнүн кереги жок, бул жакта мен турбайм деп биз кенен айта алабыз. Транзит дегенде эле түшүнөт болду. Ал жердеги кооздуктарына, ошол өлкөнүн бир нерселерине адам кызыгып калып калбайт. Транзитте мейли 3 күн болуп калышы мүмкүн. Же бир жума турат, бирок кетет ал жерден. Анын максаты башка жакка барат. Ушул дүйнөдө сен транзит катары колдонуп атат. Бир остановкадан экинчи остановка. Мына ошондой кылып адам сезсе, бараткан жагына кам көрүп, бул дүйнөдөгү кооздуктарга, азгырыктарга азгырылбайт. Себеби мен жолоочумун, өтүп баратам дейт. Каяка өтүп баратасың? Акыретке кетип баратасың. Бул дүйнөдөн транзитте кылып, кесип өтүп баратасың. Мусапар адам ушу сапарда баратканда эс алат, чарчап калып уктайт ошол жерде, кайра жолун улайт. Бирок чындыгында ал дагы деле сапарда кетип баратат. Ал жерде туруктуу болуп калган жок транзит өлкөсүндө. Ошондой эле адамдын дагы бул дүйнөдө турган убакыты өтө аз. Акыретке сапарына баратат, түндөрү, күндөрү, айлары өтө берет, дагы деле сапарда. Мына мусулман адамдын бул дүйнөдө жашоодо абалы ушундай болсун, чоочун же өтүп бараткан абалдай. Мына ушул осуятты пайгамбардан Ибн Умар укканда адамдарга ушул сөздү өзү осуят кылып айтып баштаган. Эй адамдар, силер таң атса кечти күтпөгүлө, кеч кирсе таңды күтпөгүлө деген. Бул деген сөздүн мааниси эмне? Узун кыял койбо деген сөз. Узун кыял коюп көбүр адамдар. Неберелер болгондо мындай кылам, үйлөнгөндө мындай кылам, анан телегейм, бияктарын баарын тегиздейм, анан монун баарын бүтөм, анан иреттейм, анан барып мен башкача зооп амал кылып баштайм. Анан мен муну кылып баштайм деп канча адамдар узун үмүттүн айынан акыреттин болгон азыкты кылбастан өтүп кетип атат, Алла сактасын. Канча деген жаш үйлөнөм деп, анан намаз окуйм деп үйлөнгөнгө чейин өтүп кеткен. Канча адам улгайганда мен мондайды кылам, баарын жыйнап алам, мечитке каттайм, анан илим алам деп ага жетпей өтүп кетет. Же адамды оору басып кетет, Кудай сактасын. Же бир кырсык, же болбосо ажал амалдан үз. Ошондуктан кеч кирсе адатыңча таңды күтүп, таң атса кайра кечиңди күтпө. Солих жакшы амалдарыңды кечиктирбе деген сөз дейт. Күндүз келсе кечинде кылам, кеч кирсе эртемен кылам деп жүрбө. Балким ошо кечке сен жетпей каласың. Балким кеч кирсе таң чыкпай калышы мүмкүн. Канча адамдар кечинде жаткан жаздыкта эртемене жок. Тобоңду кечиктирбе. Ошо Ибн Кайым жакшы сөзү бар. Адамдардын күнү 3 түрү дейт. Кече күн, ал өттү болду, кайтара албайсың. Келечек эртеңки, ага кайта жетесиңби бир Кудай билет. Ошо күнүң менен жаша деген да. Мына азыр өтүп аткан учуруң, бүгүн турсаң таңында аман эсенсиң, алтысаның аман, көзүң көрүп, кулагың угуп, акыл эсиң ордунда, колдон ушул күнүндө деген сөз. Бир чуданы күтпө, кереметти күтпө, эртең келип эле башкача болуп калам деп. Азыр кандай жүрсөң ушундай эле өлөсүң. Балким адамдын өмүрү узарган сайын, жашы улгайган сайын чаржайт, иштери көбөйүп баштайт. Истигфар кылып, тобо кылып, адам колдонуп калыш керек. Ибн Умар ушуну айтат: кечиктирбе сооп амалдарыңды. Акыретке болгон азыктарыңды топтоодо жалкоолук кылба, боштук кылба. Эртең кылам, ана кылам, эртең болсо наркы кылам, кеч кирсе эртең таң атса кечинде кылам деп жүрбө деп атат. Ден соолугуң барда ооруп калганча колдонуп кал дейт. Адам дагы деле ден соолукта, саламаттыкта болсо адам күчүндө, орозо тута алат, түнкү намаздарды окуй алат, илим ала алат, адамдарга жакшылыкка чакыра алат. Ал эми адам ооруп калса, орозо да тута албайт, түнкү намазды да окуй албайт, оору менен алек болуп калат, Алла сактасын. Ошону оору менен күрөшүү менен алек болуп. Ошондуктан ден соолукта бир жерде турбайт, адам улгайган сайын алсырап кетет. Ушул ден соолук бар кезде колдонуп кал. Күндөрдүн биринде Суфиян Саури артын карап: "Эй жаштар, адамдар, көп сажда кылгыла Кудайга" деген. "Азыр сажда кылбасаңар качан кыласыңар" деп. Мына канча адамдар азыр 40-тан 50-ден ашып грыжам бар, анан тизем ооруйт, жамбашым ооруйт, белим ооруйт, сажда кыла албай атам, отура албай атам, үркүдө тура албай атам, сажда кыла албай атам деген жалап кылган адамдар канча. Ден соолугуң барда колдонуп кал. Бул чоң мүмкүнчүлүк Алла Таалам бергендей. Өмүрүңдү өлүп калганча колдон деген. Дагы да жашооң өтүп атат, колдонуп кал ушун. Ойноп, күлүп, дүйнөнүн бир азгырыктарын азгырылып, узун үмүт коюп алып, эртең небере болгондо, анан баламды үйлөнткөндө, анан келин алганда, анан эртең мындай болгондо деп кейбирler 5 жылга коюп алган. Анан барып түздөлөм, анан барып тобо кылам, анан барып оңголом деп. Бир Кудай билет. Ага канча адамдар жетпей калган. Мына Ибн Умар пайгамбар алейхиссалату вассалам ушул 2 сөзүн осуят кылып, ошондон жыйынтык кылып туруп ушул сөздү айтып атат бизге. Эй адамдар,
таң атса кечти күтпө, кеч кирсе таңды күтпө, ден соолугуңан ооруп калганча колдон, жашооңду өлүп калганча колдон деп. Пайгамбар алейхиссалату вассалам башка да бир хадисинде 5 нерсени дайыма окуят. Жашооңду өлүп калганча, ден соолугуңду ооруп калганча, бош убактыңды бошобой калганча, байлыгыңды кедей болуп калганча. 5-инчиси кайсы? Жаштыгыңды улгайып калганча деген. Себеби дегенде адам жаш кезинде күчтүү энергияда болот. Улгайган адамдарда көп тоскоолдуктар бар. Болуп калат, ар кандай нерселер болуп калат. Адамдардын көпчүлүгү ушул нерсени бош убакыт менен ден соолуктан кайдыгер болуп өкүнүп кетишет. Ушул нерсени жоготуп алат көп адамдар. Башка бир хадисте да ушуну эскерген. Эки нерсе: бош убакыт, анан эмне? Ден соолук. Шейх айтат, ошондуктан мусулман адамдын көзүнүн карегиндей чекеңе жазып ала тургандай дайыма эстеп жүрүшүң керек. Мына шайтан бизге ушул жактан кирет. Ай, кайда эле сен? Жана жаман достор, азгырык жанында жүргөн адамдар 70ке чыгып калган адамды деле азгырып атат. Сенин жашооң али алдыда. Күлүп жайнай турган бала, шашпа эле каякта деп калжаңдап не кылышып, тос сүйлөшүп арак ичип жүргөндөр бар. Адам шайтандар ушундай болот. Адам ооруп өлөйүн деп атса деле жүрөр ушул абалында дейт. Акыретке болгон азыгынан кам көргөстүрбөйт. Аллахка болгон байланышын үзгөнгө аракет кылат. Жин шайтандар бар, анан адам шайтандар бар. Көздүн карегиндей кылып сактагыла бул осуятты дейт. Мусулман адам бул дүйнөдө чоочун адамдай же транзиттей, жолоочудай болсун. Жакшылык амалдарыңды башка убакытка деп созуп таштап койбогун. Канча адамдар мынтип жетпей калган. Ден соолугун, энергиясын, күчүн оюндарга, ар кандай бир пайдасыз нерселерге коротуп өмүрүн өткөрүп жибербесин. Өмүрүн дагы болбогон нерселер менен пайдасыз нерселер менен өткөрүп салбасын. Мындай абалда адам эртеби кечип өкүнөт, кайгырат, канча деген өмүрүн туура эмес жакка коротконун билет. Тек гана кимдер сезет? Ушул мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып калган адамдар Аллахтын алдында да акыретте дагы бул нерсенин пайдасын көрөт. Мына ар кимибиз мындай көз чаптырып бир ойлонуп артты карасак, арабызда 60 жашагандар бар, 70 келгендер бар, 50 келген, 40ка келген, 30ка келгендер бар. Артын карап көрсөң, 20 жыл кечеги эле өмүр дейт. Хадисте келген да адам 60 менен 70-тин ортосунда болот менин үммөтүм деген. Андан өткөндөр сейрек деген. Карасаң 8 саат уктаган адам 20 жыл уйкуга кеткен болот. 8 саат иштеген адам 20 жыл жумуш менен кеткен болот экен. Анан жана тарап-тарап отургандар бар, ашыкча нерселер бар, түштү уктагандар бар. Карасаң дагы бир 10-15 жылың не калат деп карасаң эч нерсе калбайт. Адам Куранына үйрөнбөсө, илим албаса, акыретке болгон азыкка даярданган кайсы убактын калды депсең, таппайт адам. Намаздарын кечиктирип окуса, зикирлерин кылбаса, эртең кечки зикирин кылбаса, 50ге келип, 60 калып, 70 келип деле дагы деле дүйнө деп жүрсө, бул алданган адам. Алданган адам. Өзүнүн акыретине азык көрбөгөн адам. Мына ушуну эле эстеп көрүңүздөр, мигрант менен чоочун адамдын абалы кандай? Өз жерине болгон. Ошол адам кандай реакция кылат ушул жерде жүргөндө? Мусулман адам дагы бул дүйнөдө жүргөндө билиш керек. Мен мигрант экенмин. Мен чоочун адам экенмин бул дүйнөдө. Мен жолоочу экенмин бул дүйнөдө. Нух пайгамбар канча жыл жашаган? 950 жыл жашаган. Эң көп мындай адам жашаган эмес, эң көп жашаган адам. Ошол Нух пайгамбардан суралган. Сизге могу өмүр жашоо кандай сезилди дегенде, улгайып калып, өлөр алдында айткан сөз. Мен деген бир үйдүн эшигинен кирип, экинчи үйдүн могу эшиктен кирип, тет эшиктен чыгып кеткендей эле сездим деген. 950 жылды сезген эмес, ушундай тез өткөнүн көргөн. Анан биздин үммөт 50-60 жыл жашаган эмне ал өмүр болот? Кандай тездик менен өтөрүн элеске салайлы. 950 жыл жашаган адам ушул сөздү айтып атат. Ар бир чалдардан сурасаң, ата айтып бериңиз өмүрүңүздөн, ой тез өттү өмүр дейт. 40тан өткөндөр такырандан батып өтөт. Бизде Шейх Расан айтчу эле 40ка чейин мындай бир дөңгө чыккандай бир сезилет да жашооңдо мындай. Жаштыгың эсиңе келет, 20, 30, бир 40тан ары жанагынтип жорголоп түшөсүң дейт. Тез өтөт өмүр. Канча деген Куранда аяттар бар. Бул дүйнөдө эртең менен кечки түшкө чейинки убакыттай, түштөн кийин кечки убакыттай эле тез өтүп кеткен адам сезет. Ушулго чакырган аяттар аябай көп. Өмүрдүн тез өткөндүгү. Адамдар баары туулгандан баштап каякта экен? Сапарда. Баарыбыз сапардабыз. Күн өткөн сайын бара турган жагыбызга жакындап баратабыз. Туулгандан баштап сапарда келатат. Ошон үчүн бараткан жагыңа кам көрүү бул акылдуулуктан. Пайгамбар алейхиссалам башка бир хадисинде деген, чыныгы акылдуу адам бара турган жагына кам көргөн адам деген. Ал эми акылсыз адам жөн эле кур үмүт да. Үмүтү чоң, кыялы чоң, бирок эч кандай даярдыгы жок. Жана мигрантты деле акылсыз дейт да, кээ эле чет өлкөдө иштеп, ошол жакта ичип кеткен, чегип кеткен, же баласынын кызы менен иши жок, өзүнүн үй бүлөсү менен иши жок, жери менен иши жок, наркотик кирип кеткен ушундай мигранттар бар да. Ишилип анын курсагы тоюп, уйкусу канып, жеген тамагы, кийим бүтүн болуп өзү менен ишилип шахватын толтуруп жүрсө болду ишилип. Ошондой адамдар бар да, Кудай сактасын. Жок деген ошондой жерде акыретке бараткан адам менен
чоочун адамдын жолоочунун бир окшоштуктары бар да. Мисалы ар бирөөнү өзүңө мынтип чийип көрсөң болот да. Жолоочу адам транзиттеги адам дейли мисалы. Ал жерден кооздук нерселерин азгырылып кирип кетпейт. Себеби билет мен бул жерден өтүп кетем эртең дейт. Менин бараткан жерим, максатым башка дейт. Же болбосо ошол жерде аэропортто күтүп, оозуңду ачып, кооздугун карап отурсаң, самолетиң учуп кетип калат. Бул дүйнөдө да ушундай. Ушул дүйнөнү ар кимге көзүңдү агытып жүрө берсең, намазыңан кечип калышы мүмкүн. Интернетте ар нерсени чукулап карай берсең, күнүнкү эртең мененки кечки зикириң аткарылбай калат, намазың окулбай калат. Азгырылба, көзүңдү ар жака агытып, кур калба деп атат да. Окшоштуктар аябай көп. Пайгамбар алейхиссалату вассалам адамдарга кээде ушундай бир акыреттик десе, кээ бир адамдар мындай баш иштебегендей кылып, бир жомоктуп аткандай кылып унутат да. Ошону адам колу менен кармай ала турган, көзү менен көргөн, жашоосунда практика менен мисалдап берет да пайгамбар алейхиссалам. Что адамдын мээсине жетсин деп. Жавамел калим деген ушундай. Жок дегенде ушул дүйнө менен акырет салышып түшүнө албай атсаң, мигрант менен жолоочунун чоочун адамды карап көр дейт. Чоочун адам могу өлкөгө келди, бизге кандай реакция кылып жашайт байка. Сен да ошондой кылып реакцияда жашап атасыңбы? Салыштыр. Транзит адам кандай мамиле кылат ошо транзит кылып өтүп бараткан жеринен? Бир жума жашайбы? Же 2 күн, 3 күн турап кандай абалда жүрөт? Өзүнө кажет курап, керек нерселерин колдонот. Мына ошентип сүрөттөсөк, бизге ачыкталат бул нерсе. Анан сөзүм аянда айтып коеюн, туугандар, эч убакта дүйнөнү айыптаганда, дүйнөгө азгырылба дегенде, дүйнөнү таштап сал, иштебей кой деген сөз эмес. Дүйнөнү биз Ибн Тайми айткандай эшектей кылып миниш керек. Колдон, иштеген акчаңды, жашооңду, өзүңдүн ибадатыңа, акыретиңе кам көрүү жайга пайдалан деген сөз. Кээ бир алымдар айткан, жана туалетке барып кандай бошотосуң, так ошондой колдон. Тилекке каршы адамдар ушул кол мыжыгып туруп дүйнөнү топтой берет, мүлк кылып колдонбойт. Керек болсо өзүнө сараң болуп көрүп калат. Ошого кул болуп өтүп кетет да. Жыйнап туруп колдонбой өтүп кетет. Дүйнө жүрөгүңө кирип кетип, ошого азгырылып бараткан жагыңа кам көрбөй калба деген сөз да. Дүйнөнүн өзү үчүн иштебе, дүйнөнү наоборот сен иштет өзүңө деген сөз. Сен дүйнө үчүн жаралган жоксуң, дүйнө сен үчүн жаралды деген сөз. Дүйнө сен үчүн каражат болсун, сен дүйнөгө каражат болбо деген сөз. Дүйнөгө сен тирек болбо, дүйнөдө бул туруктуу эмес, бул өтүп кетчү проходной жер деген сөз. Ошол жерден жана транзитте жүргөн жолоочу болгон акчаларын анымызын сатып алат, керектүү өзүнүн кем каршысын толтурат. Ушул дүйнөдө ушундай. Ошондой колдон деген сөз. Анан бүт акчасын баарын топтоп ошо менен эле жүрө берсе, акыретине кам көрбөсө, ал эмне болду? Дүйнөнүн кулу болду, Кудайдын кулу эмес. Аллах таалам баарыбызга тауфик, ийгилик берсин. Акыйкатты акыйкаттай көргөзүп, ошону бекем кармоого жардам берсин. Жалганды жалгандай көргөзүп, ошондон оолак болууга Аллахым жардам бер. Бул дүйнөнү акыретибизге кам көрүүчү азык катары, таштар чечүүчү кажет катары колдон Аллахым. Бул дүйнөнү негизги гамыбыз, кайгыбыз, санабыз кыла көрбө Аллахым. Билген үйлөнгөн илимибизди ушул дүйнөнүн гана чегине теп коюудан бизди сакта. Дүйнөбүз эң чоң гам болуп калуудан сакта Аллах таалам. Бул дүйнөбүздү акыретке жай болуучу, кам көрүүчү азыктай кылып колдонууга жардам бер. Дүйнөнүн кулу болуп калуудан, мал мүлктүн кулу болуп калуудан Аллах таалам баарыбызды сакта. Жакшылыктарга, ибадаттарга, илимге, өзүң ыраазылыгын табууга, жакшы кадамдарга жеңилдик, тауфик, ийгилик бергин Аллах. Күнөө иштерден, бузук иштерден, жаман нерселерден оолак болууга өзүң бизге жардам бергин. Субханакаллахумма бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Саллаллаху тааля хайру халқихи ва алейхи ва сахбихи ажмаин.